Кутманду кечиңиздер менен урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. КТРК Спорт телеканалы өзүнүн түз эфирин Куттуу студиядан улантат. Арена программасы кайрадан дүйшөмбү жана алып баруучу мен Нурсултан Турузбеков. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин студияга келген коноктор тууралуу айта турган болсок, Кыргыз элинин ошол жаралгандан бери келе жаткан эң бир жакшы спорттук оюндарынын биринин өкүлдөрү деп айтсам болот. Абалак Ордо Федерациясынын өкүлдөрү, жалпы эле Ордо Федерациясынын өкүлдөрү деп айтсам дагы жаңылган болбойм. Куш келипсиздер. Анда катарынан тааныштырып баштай турган болсом, биринчи коногубуз Сейитбек Бокошов, Абалак Ордо Федерациясынын төрагасы. Куш келипсиз. Ошондой эле Абдулас Төлөмүшев, Абалак Ордо Федерациясынын вице-президенти. Андан сырткары Нарын облустук Ордо Федерациясынын президенти жана Кыргыз Республикасынын дене тарбиясынын отличниги Жолдубай Сүйүнбаев. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Мына бүгүн Абалак Ордо тууралуу буюрса алдыңкы 50 мүнөттөг убакытта сиздер менен чогуу маек куруп, Кыргыздын тарыхын менин оюмча тереңине чейин барабыз деген ишенимим бар. Анда сөздү баштай берели. Биринчи болуп Сейитбек агай сизден баштасам, Абалак Абдулас агай сизден баштасак, Абалак Ордосунун түпкү тарыхы, анын келип жетиши ушул убакытка чейин, ошол тууралуу кененирээк сизден сөз болсун. Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр. Эми адам баласынын керт башына алганда биринчи байлыгы бул ден соолук. Ал эми жалпы элди алганда анын үрп-адаты, каада салты, маданият. Булдан чоң байлык эл үчүн жок. Анан биздин кыргыз эл ушул Кудай Таалам буйруп көп нерсени берген экен, ошонун бири өзүнүн үрп-адаты, каада салты. Кыргыз эли башынан эле оюну болобу, шоу болобу, бир кызыктар жазаган иштери болобу, өнөрчүлүгү болобу, ошонун баары өзүнүн турмушуна байланыштуу болуп келген. Чүкө Кыргыздын турмушунда көп колдончу окот катары ушу чүкө оюндарынын бири Абалак Ордо оюну. Алсак эң башында көчмөндөрдүн көчүп жүргөн кезинде эң башында чүкө оюну болгон. Чүкө үйдө ойнолгон. Калчамай, өкчөмөй, анан бара-бара жүрүп отуруп чүкөнүн туу чокусу болгон, үйдө оюнун туу чокусу, мындайча айтканда көөн өргүс оюну. Муну элдер классика деп коет. Бул упай. Упай оюну. Анан упай сыртка да чыкканда, балдар сыртта ойнойт. Чүкө сыртка чыгып ойнолгон. Ошол эле чүкөнүн түрлөрү көп. Мына Айкүр Федерациясынын жетекчилери, ошонун федерациясы бар, ошолор айтып берер. Анан ошол эле учурда Ордо чийип алып, Ордото башташкан. Ордону негизинен чүкөнү дегенде чоң сака менен аткан. Анан саканын чоңу да бар да. Томпой деген бар. Түндүктөр донкей деп коет, түштүктөр томпой деп коет. Ошо томпой оюну менен Ордо аткан. Ошол Ордо оюну аябай өнүгүп жүрүп отуруп, анан кийин өзү томпой менен Ордо аткан. Ордо деген эмне өзү? Ордо деген бул өзү хан Ордо деп коет. Бу да турмушка байланыштуу. Жанагы чүкөлөрдү атып чыгарып, аскерлерди кемитип отуруп, ханга жетип ханды атат. Ханды чыгарат. Анан ханды чыгаргандан кийин каршылаш тарап ханды колдогондо бар, ханды эметкендер бар. Анан каршылаш тарап кайра жандырат, кайра салт берет. Ушинтип айырышкан оюн жүрүп отуруп, ошон отуруп жана хан өзү көрсөтүп койсоң болот. Нурсултан Теченде хан деген детиги жестен жасалат, диаметри 1 сантиметр, жукалыгы 1 миллиметрге жетпейт. 0,4-0,5. Мен көрсөткөн аракет. Ошол хан деп коет. Анан берки чүкөлөр. Эми да бир нерсе айтып кетишибиз керек. Чүкөнүн оюндарын түрүн, Томпойдун оюну, Томпой Абалакты, анан Абалак Томпой Ордону, анан Абалак Ордону бири-бирине каршылаштырыштын кереги жок. Өзүңөр билесиңер, дүйнөдө федерациянын түрлөрү бар. Бир федерацияда көп түрү бар. Ошол эле бир федерациянын көп түрүнүн бири деп эсептеп койсок болот муну. Ошон үчүн мына чүкөлөрдү, мына Шапак Рысмендеев деген манасчынын китебин баягы окуп отуруп, мен эмеден академиядан окутам, кызык нерсеге жолуктум. Баягы былтыр. Ошону жазыптыр. 60 тапан Ордо куруп, ортосуна кан басып, шекелетте чүкө тизип, ордаттырган Ерманас дейт. Ошол эле китептин аягында жүрөт.
құлжаның мүйісін алдырып, текше аны кестіріп, суға салып, жібітіп, авалақ жазаған Ерманас дейді. Көрдіңіз бе? Анағы 60 тапанды есептеп көрсеңер, 42-41 размерін есептеп көрсе 20-30 метр жер. 20-30 метр жерден еме баяғы чүкі шығарып, қан шығыш қиын томпой менен. Ошон үчүн авалақ колдонулгандағы, жанагы ошол авалақтағы манастыганда ойын. Ошон үчүн бул эки ойын тең алып жүрүшүбүз керек. Туура айтасыз деген ойым бар. Абдан туура жана абдан так маалымат болуп берди окшойт. Анан мына Абдулас агай айтсаңыз, бүгүнкү күндө мейли, сизге дагы ыңгайлуу болсун. Андан мына Жолдубай агай, нарындан бери келип отурасыз. Нарында Ордо Федерациясы түптөп жакшы эле деңгээлде өнүгүп келе жатат деген оюм бар менин. Жалпы эле ошол нарын жергесиндеги Ордо Федерациясынын ишмердүүлүгү тууралуу айтып өтсөңүз. Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен эми нарында жеринен эле ойнолуп келген. Тиги революцияга чейин ойнолгон оюн. Биздеги бул нерсе, бул абам туура айтат, азыр томпой анан авалак деп эле бөлүнүп атабыз да. Убагында 90-жылдарга чейин, 85-жылдардын аралыгында авалак менен чемпионат өттүр. Өзүңүздөрдөн деле ушул Китеркен спорт каналынан берип калат, жанагы бир телевизор неме бар го, тиги передачаңыздар бар да, телесабак. Ошолдо бир татынакай жерди түстөп алышып, атышып, суу сээп, кетме менен кырып, сонун эле кыргызча болгон да авалак. Анан бизде өзүңүздөр деле салыштырсаңыздар да, мен ушул боюнча дагы Дастан Саргулов менен дагы убагында баягы биз жылга бир чогулабыз, ошондо айтылып жүрдү. Экөөнү чогуу эле өткөрөлүк. Мисалы үчүн футболдо бар. Футбол, чоң футбол, кичи футбол. Кичи футбол. Волейбол бар. Кумда волейбол бар, залда бар, ачыкта бар. Хоккейдин деле түрү бар. Хоккей, чөптүн үстүндө хоккей бар, муздун үстүндө хоккей бар. Алганда мына жалгыз томпой эмес, авалакты кошолук деп, бул уже бышып жетирип сүйлөшүүлөр болуп аткан. Бул кишилер дагы рахмат, ушул жеткирип мына аягында Авалак Ордо Федерациясын ачтык. Эми жөнөкөй эле нерсени салыштырып көрсөңүздөр, мына жоокерчилик заманда мына сатабыз. Найзаны астыга сунат, туурабы? Бычакты астыга сунат. Томпой мына найза менен бычактайлык, мындай астыга чертилип атылат да томпой. Ал эми кылыч менен камчыны мындай иштетебиз. Кыргыздын баары мындай иштетет. Авалак болсо ушундай иштетет. Жер менен түз байламтасы бар экен да. Бул жоокерлик оюн. Бизде болсо 2012-ден бери мен жетектеп келем, бизде көп оюн болот. Биз томпойго да катышабыз, нарын жигиттери, немеге да, авалакка да катышабыз. Томпой менен жетишкен ийгилигибиз былтыр республикалык окуучулардын спартакиадасы болду. Ошондо нарын обласы өмүрү 4-орунга жетчү эмеспиз. Былтыр 2-орунга жеттик. Ошол эмгектен талыкпай чуркап балдар үйрөткөндүн артынан. Ошондой эле мезгилде Ошко барып ойнодук күзүндө. Ошто таластык жигиттер менен ойногондо, Оштук таластын жигиттери деле биздин авалак менен ойноду. Алар биздин жекеме-жеке оюн болгондо биздин бир бала экөө чыгып, Кубан деген таластык бала чыгып, бизден Тынчтык деген бала чыгып, Кубан утуп кетти. 3-4 чүкө менен аштык кылып. Буга ойносо болот. Бул эч кандай каршылашып, мындай бирибизге бирибиз жаман көрүнгөндөй нерсе жок. Мен ойымча кайсы бир убакыт келип, балким жалпы эле Ордо Федерациясы түптөлүп, анын ичине авалакта киришсе керек деген ишенимим бар да. Себеби чындыгында эле өзүңүздөр айтмакчы, бул эки спортту экиге бөлүүнүн кажети жок болсо керек. Дээрлик бирдей эле экен. Болгону авалак, андан кийин томпой менен атуу деп экиге бөлүп койсо болот экен да. Федерациянын бир кылуу сунуштары болду эле. Чоң атып жүрөбүз деп атпайбы? Эми мындай да, дурустар кечирип коюңуздар. Тиги бизде нарында өткөндө, Ордо болгондо, областтын ачык биринчилигинде татайын жобого жазылат. Авалак менен 1 саат, томпой менен 1 саат. Биздин өзүбүздүн эреже бар, ошондо мынакей татынакай эле ошол авалак аткан команда томпойдо атат, томпойдо аткан команда авалакта атат. Анан экөөнүн жыйынтыгын экөөлүк чыгарып туруп, байгелерин өз-өзүнчө берип коебуз.
Жакшы. Ошентип биз бир нукка салып алганбыз да нарында. Абдан жакшы. Ал ортодо урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, сиздерге кайрылып кетишим керек. Биз түз эфирдебиз. Демек бизге байланышка чыксаңыздар болот. Телефон номерибиз 65 66 39. Өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолоруңуздар болсо, ордо жөнүндө жалпы эле Абалак ордосу тууралуу дагы анда дароо чалып суроого жообуңуздарды алсаңыздар болот. Анан эми Аблас агай сизге кезек келип жетти. Айтып өтсөңүз, кандай пландар бар Абалак ордо спортун Кыргызстанда өнүктүрүүгө, кандай иштер өттү? Азыр гана Сейитбек агай айтып өттү, чындыгында жакшы иштер өткөрүлүүдө деп. Анан эми сиз дагы кошумчалап кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздар, телевизор көрүүчүлөр. Биз бул оюн деген, мен ушул өзүм Абалак менен кичинекей кезимден ордо ойноп келаткан, мен ушуга чейин ойнойм. Мына жашым 68-ке келип калды. Анан мен аябай ушу оюнга кызыгып келгем да. Анан бул бир канча жыл экенин билбейм, мурун федерация түзүлүп, ордо деп түзүлүп дагы Томпей кирип калыптыр. Ал кездерде мен андай деле мындай маани берип неметкен эмесмин. Анан бир жылдан бери бир Нуркамил деген атбашылык 75-ке чыгып каза болуп калды. Ушул азыркы бүгүнкү күндө ойнолуп аткан Абалактын эрежесин баарын ошо киши жазып чыкты да. Анан ошо киши экөөбүз жолугушуп калып, анан ушуну киргизели, Томпой менен республикада ойнолуп жүрөт. Абалак мындай официальный документ болуп, аккредитациядан өтүп ойнолуп элек деди да. Анан ошо киши экөөбүз былтыртан баштап, анан спорт комитетине келдик. Келип анан сурадык. Абалакты кандай кылабыз? Ушуну Томпойго киргизип эле чогуу ойнолуп кетсе кандай болот дегенбиз. Жана сен суроо бербедиңби? Бир кылып койсо деп. Анан кийин алар айтты, кийин могу эгемендик алгандан кийин ар бир спортко федерация түзүлүп аттыр да. Минюстан өтүп, устап, анан спорт комитет аккредитациядан. Ошондой кылгыла деди. Ошондо гана анан силер мындай кире аласыңар. Азыр шарт башка деди. Ошо боюнча агиш экөөбүз кеттик дагы. Анан биз устап жаса баштадык. Минюстан өтөлү деп Минюстка барсак, алар айтты, Кыргызстан боюнчабы же мындай област боюнчабы? Нарын област боюнча. Биз Кыргызстан боюнча дедик. Кыргызстан боюнча дегенде 6 областтан мындай кишилер керек экен. 6 областтан чыккан, түшүнгөн. Анан ошону агиш жүрүп 6 областтан киши таптык. Ошо ордону Абалак менен ойнойм деп деген кишилерди. Ошолордун баары биригип, мен ошондо Талас, Көл, Нарын, Чүй, Жалал Абад, анан Бишкек. Баткен Ош. Же Баткен Ош кошулган эмес. Ошол эле жетет деди. 6 гана Баткен Ош кошулган жок. Ошол 6 болсо анан республикалык болуп ачыла аласыңар деп. 6 кишинин менен барып через нотариус заверить этип, паспортун баары жазылып, анан Минюстан өтүп, былтыр где-то мартта күбөлүк алдык. Анан күбөлүктү алып алып, эрежесин жазып, анан кийин спорт комитетине келдик, агенттикке. Анда Бакиров иштечү, азыр Канат Амангулов келсек, анан кийин мындай планыңарды жазгыла. 2016 жылдан 20 жылга чейин кандай иш кыласыңар деп анан ошолордун баарын жазып, эрежебиздин баарын кандай требование болсо ошонун баарын өткөрүп, анан мындай 5 мартта 55 неме менен аккредитациядан өтүп, уруксаат алдык. Анан кийин алар менен договор түзүлдү. Договордо бүт жазылып турат, биздин эмне кылабыз? Агенттик эмне, спорт комитети эмне кылат? Бүт кол коюлуп, алып, анан улуттар оюнда анда жана Алмаз Касенов болчу. Мен ошого келдик, тиги аксакал экөөбүз, мына эми өттүк баары. Эми кандай кылабыз десек, анан көчмөндөр болуп калбады былтыр. Анан ага силер кеч болуп калдыңар, бюджетке кирбей калдыңар. Эмдиги жылы 17-жылдан баштап киресиңер, быйыл мындай көрсөтмө катары эле барып көчмөндөргө ойноп келесиңер. 2 команда барасыңар, сборный түзүп деди. Анан ошого макул болдук дагы, мен ойноттуруп ар областтардан анан 2 команда түздүм. Бишкектен 1 команда түзүлдү. Бишкектен бул жерде Көлдөн дагы, Оштон дагы, Таластан дагы кишилер көп да. 1 команда түздүм. Анан
негизи нарындыктар Абалак менен көп ойноп жүргөн, алардан област, райондордун баарын ойноттуруп областтан бир команда алдык. Анан 10 киши болуп анан кийин көчмөндөргө бардык. Алмаз Касенов уруксат берди, показательный бардык. Анан биздин катарыбызда томпойлор менен ойноп атышты, жана америкалыктар келди, россиялыктар, казакстандар. Биз бир жака чыйып алып, биз көрсөттүк. Анан ошол жердеги келгендер америкалыктар да мына бул кишиге келип адресин баарын билет, казактар да келди, тажиктер да келди, көрүшүп биз ойносок болот деп муну Кытайда ойнойт экен Абалак менен. Кытайдагылар келип биз менен ойношту. Анан тажикстандыктар ойнойт экен. Алар келип да ойношту. Анан кийин көрсөттүк дагы ошо менен башка неме кылган жокпуз. Анан кийин тарап кеттик. Берки байгеге Кыргызстандан бир команда барган билесиңер. Анан кийин жанагы башка республикалардан келип оюн болду да. Анан эми муну ошентип Абалак менен жасап койдук деп былтыр эми эч кандай мындай бир агенттиктен неме болбойт дегенден кийин өзүбүзчө мына турат. Анан ушу баштап 15 майдан баштадык да. Баштап мына вице-президентибиз болуп анан нарындан баштадык. Ошол жанагы биздин айылдан деп ошол жактан баштап өткөрдүк. Мындай райондук. Андан кийин областтык өткөрдүк. Нарын областынын биринчилиги болуп. Ага Көлдөн да келди. Анан Бишкектен барып да. Андан кийин райондорду өткөрдүк. Ат башыда өткөрдүк. А жерден командалар түзүлдү. Ак Талаага бардым, мен өзүм бардым. Бизде печатыбыз да бар. Бизде бланкабыз да бар. Анан медалдарды жасатып, дипломдарды жасатып, анан биртке баягы спонсорлор таап, биртке ошо член болгон, бизге член болуп киргендер бар да. Жана ордо ойногондун баары көбү член болуп удостоверение бергенбиз. Ошондо биздин өзүбүздүн жободо жазганбыз. Член болуп киргендер жылына 1000 сомдон взнос төлөп, ушуну өнүктүрүш үчүн, өстүрүш үчүн ушундай жардам болот деген өзүбүздүн токтомубуз бар да. Анан ошо менен ойноочулардан чогултуп алып, анан ошону баягы медаль жасатып, диплом жасатып, ошону өткөрүп, анан бул 80 жылдык болуп калды Тогуз-Тороо району. Буга дагы бардык. Ошондо дагы айылын чогултуп алып, ордо ойноттуруп, а жердин спорт комитети да билет. Анан а жерден келдик. Ошо менен быйылкы иштер азыр ушундай жүрүп атат. Эми быйыл 17-жылы буюрса тиги Канат Амангуловго бул киши вице-президентибиз барып кат таштап, пландарыбыздын баарын айтып кирдик. А киши кол коюп жибериптир уттар оюндарына. Анан ошолор эми быйылкынын чечет го. Бизде кандай кылып жана томпойдой кылып эле. Биз эч качан ордо деген бир эле. Ошондо сүйлөшүп, анын ичинен жана эки бөлүк. Ойной беребиз, эки чийин ойноло берет экен. Томпойдон келип ойноло берсе бизден анан дагы биздин эрежеде 10 деп жазылган да. 10 кишиден болот деп. Мурун ошондой болуп ойнолчу. Анткени айыл менен айыл, анан кийин область менен эки эле команда ойнолчу да. Анан азыркы шартка жараша азыр командалар көбөйүп кетет баягы. 10дон болуп кетет. Ошого карата биз 5ке түштүк, 5 эле кишиден кылдык. 5 эле киши жетиштү да. Эми мындан ары 5 кишиден гана ойнолот. Ошондо акчаны дагы экономдолуп, кичине бир машина менен келип, убакытты үнөмдөлүп, анан ошондой болуп чыдай дагы. Эми мындан ары Абалак менен 5 гана киши ойнолот да. Андан өйдө көтө, андан ылдый дагы кылып, дагы бир ойлор болуп атат. Кыздарды ушуга тарталы дедик. Кыздарды, айымдарды, келиндерди 3төн кылалы дедик. Негизи тарыхта барбы айымдар ойногон? Бар. Тарыхта чүк ойноп келишкен. Ордо ойногон эмес. Маны мен уккан эмесмин, мүмкүн тарыхчылар бир ойнос, бирок чүк ойноп келишкен кыздар. Менин өзүмдөн эле чоң энем ойногон. Мен аны билем да. Жаш кезинде ойногон. Чоң энеңди тарткан турбайсыңбы? Анан биз ошол 3 кишиден кылып мындай эл аралык деңгээлге чыгалы деп атабыз да. Жакшы. Анан Боорек Абалак боюнча дагы биз Кытай менен сүйлөшүп атабыз, Тажикстан менен сүйлөшүп атабыз, Казакстан менен. 3 республика менен сүйлөшсөк, анан биз кошулсак, эл аралык немеге чыкканга болот экен да. Ошондо эл аралык оюн кылып, эмнече айтканда конфедерация түзгөнгө, эл аралык оюн уюштурганга болот экен. Жакшы.
ошолор менен сүйлөшүп атабыз да. Андан жакшы, эми сүйлөшүүлөр оңунан чыгат деген оюм бар. Анан мына Абдулас агай айтсаңыз да, хан ушунчалык кичинекей да. Бул ханды менин оюмча чыгарыш өтө эле чоң кыйынчылыктарды жаратса керек. Мына бүгүн Абалак ордо тууралуу сөз кылып атабыз. Абалактын жасалуусу тууралуу, эмнеден жасалат, ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Эми мындай да, бул ордо ата-бабастан көп жылдан бери көп ойнолуп жүрүп, эл ушунчалык жогорку деңгээлге чеберчиликке жеткен да. Мастерство деп коет орустар, чеберчиликке жеткен. Мына быйыл айталы Томпой ойносу менен Абалак ордо жанаша ойнодук. Анан Томпой менен хан чанда чыгып атты да. Ал эми эки команда бир күнү кечке ойноду. Бир-бир ута алышпай. 3 жол салып берип 3 жол жандырды. Үчөн да тең хан да чыгып атты, чүкөлөр да чыгып атты. Анан бир мыкчыгер жигитибиз бар, Чыңгыз, Элдер. Черткен хан таппайбыз. Аркы кошуна ордонун ичине барып түшүп калыптыр. Мына бул чеберчилик деп коет. Кыргыз өзү Абалак оюнунда өзүндө топ бузулат. Топ бузулуп чүкө чачырагандан кийин кадалат. Кадалгандан кийин тоорумактар бар. Чийинге жакын жердеги чүкөн тоорuyт. Ошону артты көздөй чертип чыгарып, Абалак ортого кетиш керек. Берсеңиз деди, Абалакты көрсөтүп коеюн. Нурсултан Баатыр. Мен үчөөнтө алып келсеңиз. Алып келчи. Бергенге аракет кылалы. Томпойду да алып келиңиз. Келиңиз. Томпойду да бир койсоңуз. Атабыз мына айтып атпайбызбы дегенде, бул Томпой менен ойнолгон. Ордо. Мына Томпой. Муну биз алып жүрөбүз. Томпойчуларга да айтып атабыз, Абалакты сала жүргүлө. Атабадан келип ойын деп. Анан кыргыз жапайы жаныбардын мүйүсүн жазачу Абалакты, мына Абалакты ушул. Мына эреки өзү аркардын мүйүсү, кулжанын мүйүсү. Бул кулжанын мүйүсү, мына текенин мүйүсү. Ал эми биз карап көрдүк. Же өз кароолуу. Теке ошолой болот. Текенин мүйүсү кара болот. Тоо теке. Анан кийин биз карап көрүп, эл аралык деңгээлге чыгалы, муну өнүктүрөлү деп атпайбызбы? Анан азыр кулжан элдин баары ата бербейт, билесиң айнан. Бул кызыл китеп деп окуат. Текени да атпайт. Анан мен өзүмдүн байланыштарым бар эле, мен дагы жетекчи кызматта иштеп жүргөн кишимин. Мына бирки космический материал. Эбону эме деген материал, текстиль деген материал. Бул өзү темирдей бек, мүйүстөй жумшак окат. Ушундан 20 жазаттык. Ушуну менен таратып элге, ушуну аттырдык. Мына бул. Современный азыркы заманбап Абалак ушул. Анан же канды көрсөтүп кой, телевизордон көрдү да жана канды. Анан могу жерде да бир айтпай кетчү окат болбой атат. Берсең де эрежени астында. Эң астында. Эреже гана. Бизде Нуркамил деп атпайбыз. Ошо кишинин эмгеги аябай чоң да. Бул эмени боюнча тиги ордонун өркүндөтүү боюнча эмгеги аябай чоң киши болгон. Ошо кишини биздин арында област аралык республикалык чемпионат өткөндө келе албай байкуш киши өзүнүн саламын айтып командасын жиберипир. Ошол жерден биз аябай жакшы оюн уюштурдук нарында. Бул жигит уюштурду. Абас экөөбүз республикадан бардык. Анан ошол жерде тургандан кийин Ысык көлдөн келди команда, тияктан мактала тияк келип, анан ошол киши байланышып турду телефону менен. Мына бул киши Нуркамил Аксакал могу киши. Көчмөндөр оюнуна бир жума калганда каза болуп калды. Мага чалды. Мен алып барасыңбы деп аткан, мен алып барам сизди. Көчмөн оюнуна эшитип жүрөм, машинеме салып алам деп көрсөтүп коеюн деген ниетим бар болчу. Эми турмуш деген, жашоо деген ар кандай экен, мына бул киши өтүп кетти, ошо көчмөн оюнуна бир жума жетпей. Анан жакшы каалоосун айтып, абыке мага айтты, бул кимге да салам айтып, дуа салам айтып кой, оюнуңар жакшы уюштуруп, мен ушуну кичине башында турдум эле, мага эрежени жазган киши ошол. Ошол эрежени отуруп алып, негизин уңгусун жазган киши ошол, бирок эрежени деңгээлге жеткизгенде да катышып, ошо кишинин атынан ушул Абалак ордосунун эрежеси бар. Мына бирки. Абдан жакшы. Ушундай оюн жасалып атат. Анан эми келечекте эмне кылалы деген ой бар. Абас бул ким айтпады, Бокошов айтпады. Келечекте муну өнүктүрөлү деген ниетибиз бар. Чындап келсе, таза жылаңач өзүбүздүн майтарылбас эмгегибиз менен уюштуруп жүрөбүз. Жакшы. Каршылыктар көп болду. Ал эмес мына
Биз көчмөндөр оюнун көрсөтүп кубок тапшырганда дагы Алмаз Батыр келе албай, бирок орун басары, анын да бир кызы бар экен, табакка биздин медалдарыбызды салып алып, ошол көчмөндөр оюнда тарттык, тапшырдык. Аны эл буга башаты менен кирип калды. Кирген себеби айтып атпаймынбы? Илгерки замандагы чеберди албай эле, азыркы замандагы жаш баланы алсак, тетигине Кенедей ханды чыгарып жиберет. Чыгап 30 метрден артык жерге барып чыгарып койду. Бул өзү чеберчиликтин чоң бийиктиги. Анан абалак оюнун Кудай буйруса элдер көрүп жүрөт. Видео материал алып келдик эле, ал кичине өтпөй калды, бирок тастап кетебиз. Элге анда-санда тиркеме кылып көрсөтүп коюп жүрсөңөр болот. Буйруса. Анан эме ошол көчмөндөр оюнунун бир мыктысы ушул. Көчмөндөр оюнун мына мисалы үчүн биз эмне үчүн көчмөндөр оюнун 2 жыл өткөзбөйдүк. Муну айта кетейин, уруксат берсең. Себеби көчмөн жеке эле кыргыз көчкөн эмес. Көчмөн ошол эле япондуктар көчкөн. Андан мурунку француздар үңкүрдөн үңкүргө көчүп жүргөн, немистер үңкүрдөн үңкүргө көчкөн. А дегенде көчмөн маданият жаралган. Ошо көчмөн маданияттын нускасын, көчмөн маданияттын ар тараптуулугун сактап калган эл кыргыз. Эмне үчүн түркмөндөр алып жыл өтөбүз деп кайра кайрып беришти. Себеби мен угушума караганда ошондой жыйын болуп, бизде мынчалык бай көчмөндөр оюнунун ар тараптуулугу жок да. Бирөөнү кайталай албайбыз да. Андан көрсө өзлөрүнө эле берели. Мына кыргыздын байлыгы. Жана айтпадым башында. Кыргыздын байлыгы каада салты, үрп адаты, маданият. Бул биздин маданият, көөнөргүс маданиятыбыз. Ал эми упай оюну менен абалак оюну. Бул кыргыздын Европаша айтканда классикасы. Өзүбүздүн тил менен айтканда көөнөргүс оюндары. Ошон үчүн момунча материалдар, момунча кесиптерге чыгып атат. Кудай буйруса. Анан дагы Нурсултан Батыр, мен өзүм бир иш жазып атам. Булар менен кошулуп, булар жардам берип атат. Бул менин шакирттерим. Мына упай оюнунун, абалак ордо оюнунун долбоорун жазаттым. Карама каршы тарап болуп отурушат. Ортосу теги мына ордо. Көрүүчүлөр да. Көрүүчүлөр күйөрмандар. Күйөрмандар отуруш бул. 3 катарлуу, ошондо 300 3 киши атат. Муну эми чоңойтуп отурса болот. Бул өзү мына ордо могу. Буга жанагы каолин деген баткак бар. Тиги фарфоровый. Ошондон 10 сантиметр толтуруп туруп, тап салсак, бул өзү эзилбейт. Анан муну сарысы уклон, тиякта суулар кетип калат. Анан муну жаап койсо болот. Баннер менен. Отурса жаап койсо, муну керек болсо кийин кырыт кылса да болот. Муну баштап атат салчулар бар. Мына Жолдубай Батыр. Кайсыл жакка салынат бул, эгерде салынат? Любой жерге. Көчмөндөргө салалы деп мен сунуш киргизип атам. Эми жыл көчмөндөр оюнуна чейин салып коелу деп. Мына могуки жалпы үстүнөн карагандагысы. Жакшы. Үстүнкү планы. Көрүнүшү да, көрүнүшү. План деп баягы орусча айтып атпайбыз, көрүнүшү. Анан мына могуки трибунанын эки түрү. Бирөө топурак менен толтуруп бетондон менен борт жазылат да, бирөө каркас темирден. Андан жакшы. Ушундай нерселер жазаттык. Мына бул бир учунун аксонометриясы. Мына момундай, мына бул момундай жалпы көрүнүшүнүн ар тараптан каралышы. Оңой, кымбат эчтегеси жок. Ушуну жазса болот. Салым калса абдан. Анан кийин мен өзүм ордо ойной берсе деле болот. Бул жерде ордо деле ойной берсе болот. Ордонун стадион жайы, орустар стадион деп атпайбы? Биз кыргыз эле абалак ордо оюнунун жайы деп койдук. Томпой менен да ойной. Томпой менен, любой менен. Чүкөн да ичине, жана Айкөр Федерациясынын баласы менен сүйлөштүм мен. Керек болсо ордонун ичине кирип алып чүк ойночубуз да бизгилер. Себеби түз жерде. Анан да бир кыргыздын айтып атпаймынбы, эки классикалык оюну бар, көөнөргүс оюну бар деп. Бул абалак, анан могуки упай. Упай деген үйдүн ичинде шырдакты ала кеси жазып алып, жакшы бышкан шырдак, катуу. Ошого 200дөн керек болсо 500гө чейин чүкөн чачып коюп, 2ден карама каршы бирден, же 2ден 4 киши, же 3дөн 6 киши ойночу. Укмуш кызык оюн. Жанагы деп да койбойт бу. Упай.
Упай. Чүкөн атат мына окшош чүкөн, мунун эрежеси көп. Анан жанагы Абалак Ордо, Айкыр Ордо федерациянын жетекчиси бильярд үстүндө ойнотуп калыптыр. Анан бильярд эми сукно, кыргызга көнөрбөйт. Мен момундай стол жазаттым. Жазатып атам. Мына мунусу кийиз, мына чүкө, диаметри 2 метр, бийиктиги 1,20. Оңой жетет, 2 метр кол жетет да. Анан буну көтөрүп алып көчүп жүрүп ойносоң болот, мына. Мына көчүп жүрүп ойносоң болот. Мына жана үстүн көрүнүшү, бул каптанан кесилгиш көрүнүшү. Бул жанагы мында кыйгач карамасы, буттар мощный. 4 тараптуу болот буту. Бул жанагы үстүнөн жалпы көрүнүшү, ой салып, мындай ар кандай ой салса болот. Түз болуш керек да. Түз, конечно. Муну кийиз салам да могу. Үстү түз болот. Асты керек болсо, катуу жакшы материалдан жазып ушунусу кийиз салабыз. Кийиз бул. А мына морки жалпы көрүнүшү. Ушуну Кудай берсе жазаталы деп атабыз. Ушундай оюндар менен бул Абалак Ордо федерациясы бул менен гана чектелбей, баарын жүргүзөлүп атабыз. Бул Сейитбек өз аты, бирок Авастап атап коебуз. Мен аты ушкачта Авас айтып атпайбы? Эл аралык деңгээлге чыгып атабыз. Чындык. Эл аралык деңгээлде аз элдер менен сүйлөшүп атабыз. Америкалыктар кызыгып кетти. Түркияда Ван деген жер бар. Ошол жакта адигинен тукумдары бар экен, бүт Абалак менен ойнойт экен. Ван кыргыздары. Ван кыргыздары. Иранда бар экен, Афганистанда бар экен. Эң негизги тажикстандыктар кызыгып атат. Бир команда бар азыр жерде, тажикстандык командасы. Ойноп атышат. Турабыз. Анан Авас айтып кетпедиби, жана командалар иштеген ишибиздин жыйынтыгы мындай болду да, эң негизгиси иштеген иштин жыйынтыгы массалуулукта да. Көп камтуулугунда да. Көп элди камтып атабыз да. Орусча массалык дейт, кыргызча көп элди камтыган дейт. Мына азыр ар бир райондо керек болсо 5-тен 6-дан команда бар. 10-дан команда бар. Ар бир районда. Областта 40, 20, 30, 40-тан команда бар. Өнүгүп келатабыз. Мына тизмеси турат бу жерде. Ошо тизмени негиз кылып алып, жанагы спорт агенциясына кирели деп атабыз. Ошо тизмени негиз кылып алып, керек болсо тиги кабинет министри кирели деп атабыз. Ошол тизмени негиз кылып алып, керек болсо жогорку кеңештин спортту тейлеген комиссиясы бар экен. Ошого кирели деп атабыз, сүйлөшүп атабыз. Жата бербей, өнүктүрөлү деп атабыз. Азыр анан Ордо федерациясына мүчөлөр тартып атабыз. Чындыгын айтыш керек. Мүчөлөр тартып атабыз да. Абдан жакшы. Анан силер да өтсөңөр болот балдар. Ордо федерациясына кызыксаң мүчөлүк билет беребиз, ойнотобуз. Ал мүчөлүктө эле кой-койлуу жүрүш болбойт. Ойнош да керек да, кызык да бул. Ата бабанын ойну да. Жакшы. 2014-жылы кышында Раматылык Табыл дегендер дейт шаруа фирмасынын президенти. Ошол кишини Ордо федерациясынын президенти кылып шайлашканда Кыргызстан боюнча. Ошондо ал киши ушул демилген аябай жакшы кол калган. Мына Супараны өзүңүздөр билесиздер. Ошо Супарага атайын чакырып алып 3 күн ойноткон Абалак менен. Андан мурунку күндөрү Томпой менен ойнотуп, анан Абалакка атайын ошол Ордо федерациясынын президентинин кубогу деп өткөрүп 150 000 байге фонду койгон. 2 күн катары ойноткон. Ошондо ошол кезде эреженин тактыгынан так эместигинен, эрежелердин так эместигинен. Мисалы үчүн Томпойдо бар да, казык бут деп коет, бул бутту бир коесуң. Бияк артка бутту бир коесуң. Абалакта 2 же 3 жолу таптап койгондо ошорки баягы пикир келишпестиктер болуп, казык бутту бир гана койгула деп атып, нарынып балдар кичине жытып калып, бирок экинчи, үчүнчү орун алып кеткенбиз. Бирок тилекке каршы ошо Табылды байке өмүрү кыска экени өлүп калбадыбы? Же болбосо ал киши айтып атканда, ар бир областтын центрине бирден кырытып Ордо салдырып берем деп аткан. Анан жылайланбай ал кишини алып салдык. Анан кырытып Ордо салмай калды. Эми биз нарында ойноп аткан жерибиз бар болчу. Былтыр ал жер баягы мэрия ал жерге жана МЧСтин кишилерине, кызматкерлерине там салдырабыз деп ал жерди алды. Бирок мага азыр нарынан жакшы жер чечип беришти. Ошол жерди жаздын алды менен түзөтүп, анан тилегибиз бар, бул кишилердин да макулдашканбыз, спонсорлор Кудай буйрса бар. Ошо Ормохан аттындагы Ордо комплекс салдыралы деп. Эми даярданып атабыз да, Кудай буйрса. Нарын областында Ордону өнүктүрүүгө абдан жакшы пландар коюлган экен. Анан айтсаңыз да Жолдобай агай, негизинен Абалак Ордо менен
Томпой Ордонун айырмачылыктары, андан кийин мындай жалпы эле эрежелери тууралуу. Эми бул жерден баягы көрсөтүп берсек деле жакшы болмок, бирок баягы эфирден кыйналай албайбыз. Мүмкүнчүлүк аз болуп калды бизде. Томпойдо астыга түртөсүң. Астыга гана түртүлөт да, чүкө. Астыга түртүп чертет мындайынан. Абалакта мындай капталга көрбөйсүң, бирок башкача чертсе болбойт, башкача четпейт. Абалак менен четкенде мына артыңда чүккөнү көрбөйсүң, бирок ошол оюнчу өзүнүн могу жерде мээси менен иштейт да, ошо могу чүккөгө жеткирем, ошондо мен арабек калбайм деп. Биз билесиз, арабек деп коет. Жытып калат. Тиги чен жетпей калганды арабек деп анда оюн жытып калат. Ошондон ашырып да кетпейт. Жеткирип ошондо ойногондор бар да, дискилер келди, ошону көрсөңүздөр, көрөсүздөр. Карап туруп эле атат да, же артынан атабы? Капталга атат. Мына мисалы бул жерде чүкө турса, ошол чүкөнү тияка тартканда, тиги чүкө чертип, ана тиги чүкөгө тиги абалакты алып барат. Мындай жарым айча кылып алып тартышат да. Анан ойноп бүткөндөн ошо Ордонун ишин карасаңар, мындай өзүнчө эле бир ою түшүп калат да. Мына бул кишилер барып жасында көрдү, жана Элдияр деп айтып атпайсызбы? Ошо биздин Жергетал айлык өкмөтүнүн мыкты оюнчусу бар, Элдияр, Марат, Тынчтык деген балдарыбыз, Чыңгыз деген балдар. Ошолар бири менен бири салгылашып кат ойношот да, мындай чоң оюндарда. Анан ошол негизи Элдиярга булар жете алышпайт. Качы жол алабыз. Ордо боюнча жакшы мастер эң күчтүү, Анан спорттук иш-чаралар өтүп жатыр. Анан спортчулар дагы бар экен. Аларга баягындай балким Кыргыз Республикасынын спортунун чеберчилиги деген наамдар берилеби сиздер тараптан? Айтып берчи. Неме? Бул жерде договорду так ошонун баары жасалган да. Спорт менен госагентствонун. Ошол ар бир жана биринчи разряд деген мастер спорт деген берилет. Эл аралык. Мисалы үчүн жанагы Томпейчи, Томпейдеги жанагы сборный Кыргызстанга ойноп жүргөн балдар международный мастер спорт, международный эл аралык. Анткени көчмөндөрдө эл аралык ойын болбоду. Ошолорго берилген. Ага чейин республикалык болсо, ошого мастер спорт берилет. Бүт жасалып атат. Областтык болсо кандидатпы биринчи разряд берилет. Алар берилет. Дагы бул жерде жасалып жүрөт. Жана судьяларга, тренерлерге эмгек сиңирген машыктыруучу деп берет. Бизде бул жөнүндө өкмөтүбүз, мамлекетибиз улуттук оюндарга жакшы шарт түзүп, баягы кагаз жүзүндө түзүлүп, ошонун баары жасалып турат. Ал берилет сөз. Анткени биз өзүбүзчө мамлекетпиз, эгемендүү мамлекетпиз. Анын баары берилет. Жакшы. Ал жана Томпейлерде бар. Биз быйыл гана кирип атабыз. Буюрса областта, райондо, республикада ойноп калсак, бизге берилет. Жакшы. Анан айтып өтпөдүңүзбү өзүңүзчө 6 областан баягы атайын өкүлдөр келишип, баягы бизде бар деген өздөрүнүн сөздөрүн айтты депчи. Анан ар бир областта иш-чара чемпионаттар өткөрүлүүдө бүгүнкү күндө абалак Ордо боюнча. Областта Нарында өткөрүлдү. Болгону Нарында өткөрдүк. Азырынча? Ооба, 16-жылы. Эми буюрса 17-жылы бардык областтарга баралы деп атабыз. Анан республикалык өттүк. Эң негизгиси Бишкекте, Арча Бешикте 79 мектеп бар экен. Азыр бүгүнкү күндө ушул Ордого деген бөлүнгөн жер жана университеттин капталында Турузбек көчөсүндө Фрунзен кечилишкенде жасалып турат. Ошол жерден өтсөңөр Ордо стадион. Ордо стадион деп турат. Ошол жерде аябай сом салынган. Муну Акаевдин убагында салган экен. 3 кругу менен бар. Быйыл ошол жерге республикалыкты өткөрөлү деп барып тазалайлы десек, университеттен уруксатты алып, немекен топурагынын баары бош болуп калыптыр. Бүт аны кайра жасап, таптап чыгыш керек экен да. Эгер ошого мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат, бир мүмкүн ашар түрүндөбү ордочуларды чогултуп, жанагы Томпейдин ордочулары менен биригип алып, ошону барып туруп анан бул киши как строитель бирдеме клина деп айтты. Ошону алдырса, ошонун үстүнө тиги койсо, ал такыр тиги мындай жаандагы эчтеке кылып кетпейт экен да. Ошондой кылып ошол жерди жасап алсак, пока крытый кылбай. Анан биз ошол жерден ай сайынбы, жума сайынбы ойноп, анан элди ошол жерден көрсөтөт элек. Анан ошол жер болбой калгандыктан ошо 79га өткөрдүк. Ошондо бардык областтан келди. Бүт областтан. Мен областтарга жоболорду жибергем, бирок кечирээк жиберип калдым. Анан областтар ал жобого мындай жооп беришти.
силер транспортты, тамак ашты, жатакананы обеспечить бере аласыңар каржылап. Жок дедик, бере албайбыз. Жөн эле кызыктыруучу байга бар, анан тамагын беребиз десек, ошого келген жок. Бирок бул жерде Көлдөн келди, Талас келди, Чүй келди, Нарын келди. Анан Тажикстандан ошо жана Мургапта жашаган бул жерде бар экен. Бир уш жерде иштеп жүргөн бала. Ошонун көчмөндөрдөн биз таанышканбыз. Ошол бала келип, бир команда келип Тажикстан немесинен ушуну ойноп кетишти. Баткенден, Оштон ушу жерден түстүк. Себеп дегенде баткендиктер, оштуктар бул жерде көп экен. Анан ошону бир ай ойногондор, жок, ушул жерде жашагандар буякта. Өзүнөн областтан келе алышкан жок. Ушул жерден Ош базарынан тияктан иштеп жүрүп, ошолордон 5 кишини таап, алып келип мурун ага чейин. Абалак менен ойногондор бар экен. Анан ушул жерден 5 киши таап, Баткен, Ош ушул жерден түзүлдү да, бирок тияктан келген жок, багы немелеринен. Облус спорт аймактан келген жок. Бирок өз пропискасын бар, ошонун баары кол коюп берген, менде бар мына. Ош областынан баары мен кол койдуруп алгам. Баткендиктерден бүт телефонун жасып, жана Манас оюндарына катыштыргыла деген неме менен мына бүт ошондогу неме кол койдуруп 5 кишиге бүт кол койдуруп алгам. Жакшы. Буюрса Манас оюндарына катышат экен да. Iya. Манас оюндарына. Манас оюндарына ага анткени аларга жобо жүрөт, жанагы келген кеткени тияк бияктары болсо эле, алар келет. Анан бул федерация муну биз аны көтөрө албайбыз да. Болгону бир күндүк тамагын бердик. Анан кийин жана медаль, дипломдор менен ошону республикалык кылып өткөрдүк. Жакшы. Анан эми Боореки Ордонун эң жакшы жери бул аябай жакшы спорт. Боореки Ордону 15 жаштан 80 жашка чейин кишилер ойнойт. 80 жашка чейин кишилер ойнойт. Мына Көлдүн Корунду деген айылынан Нарында өткөргөндө 80 жашта киши келип ойноду. Анан 15теги мектепте балдар ойнойт. Анан бул деген аябай чойлат, керилет. Мына эрежеде бар. Бут дегенди тетеяка салып, бияка салып, жанагындай тартып, бул аябай аны бүгүнкүлөрдүн баары эле көбүнчө жана компьютерге кызыгып, анан тиги буга кетип калып атпайбы? Мектептерде азыр томпой менен ойнолуп жүрөт. Бул кирсе дагы анан өзүнчө мындай жакшы дене тарбия болот да. Анткени жанагындай көп киши ойноп атпайбы 15тен 80ге чейинки. Анан балдарга спортко жакшы болот эле да. Басаба илгилеп кетчү нерсе, өзүңүз билесиңер, Кытайда ушу деген гимнастика бар. Ооба, өнөр. Ушул Ордону карап көрсөң, так эле ошол ушу. Ушудан да ашып, тигиндей чоюлуп, жанагы абалакка жетем деп бер жакта чүкөлөр жеткизбей, ушундай чоюлуп, керилип барып ошону алат. Алып анан оңдолуп, которулуп, толгонуп, анан аттып, кайра толгонуп, Кыргыздын, айтып атпайм, Кыргыздын эмне өнөрү болбосун, эмне чыгармачылыгы болбосун, турмушуна байланышкан. Мына көкпөрүн алалы. Ошол эле чүкөн алалы. Ошол эле чикит деген оюн бар, эмне деген оюн. Мына ушуну мен өзүбүзгө киргизип, ушуну бул чикит болбосо Кыргыздын балдары аскерде жүрө алмак эмес. Байкап көрчү, жана чикитти алып алып, чуркайсың. Анан демиң бүтүп калат да. Баягы кыйкырып чуркайсың да. Шабелекке чум деп анан тиги марага жетпей каласың. Марага жетип анан чикитти кайра таштайсың, кайра аны чалат тиги. Кайра чуркатат. Ошентип жүрүп Кыргыздар көп ойнор болчу Кыргыздын. Жана качма топ. Орус Американдын эмес да. Бейсболу. Орустун лаптасы. Муну илгери ойночубуз да биз. Эмне деген ойлоо, өмүр ойноп жүрдү, аркан секирмей деген эмне эле. Кыргыздын турмушунда, Кыргыздын ден соолугу үчүн өзлөрүн чыгарган, өзлөрү уланткан көп нерсеси жоголуп баратат. Ошонун бири ушул Ордону биз жаралтып атпайбызбы? Жакшы. Андан жакшы. Анан Нарын областында Ордонун баягы бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу айттык. Анан ошол Ордо Нарын областында өтө популярдуу спорттун түрлөрүнүн бири деп айтып өтпөдүңүзбү? Чындыгында эмне үчүн бирок баягы республикада өзүн жогорку деңгээлде көрсөтө албай жатат сиздин оюңузча? Экинчи орунда калдык дедиңиз. Болбосо башка региондорго караганда чындыгында Нарында популярдуу экен Ордо спорту.
Эми нарындагы Ордонун популярдуулугу абалак менен оюнунда биз нарындыктар Кудай атага чындыгы бербейбиз да. Томпойду биз үйрөнүп атпайбызбы? Маселе ошондой болуп атпайбы? Томпойду үйрөнүп ошол эреже жасалгандан кийин талапка баш ийишиң керек, өздөштүрүшүң керек. Биздин ордочулар келет бул мелдешке Чолпон Атага барабыз, башка областтарга барып ойногондо биздики томпой менен биздин ордочулар ошол эле балдар ойнойт. Тиги абалак менен черткенде черте албайт, атпайбы? Томпой менен мында астыга чертет да. А биздики черте албайт, только биздин балдар снайперлер да бирден гана атып турушуп ошол ийгиликке жетебиз. Анан жана айтып кетпеди бул кишилер. Ордонун өзүнүн ойуну бар, томпойдун. Алтын томпой бар. Жылга ойнотулат. Ага көп акча бөлүнөт, жакшы байгасы коюлат. Ал мурун област республиканын деңгээлинде болчу, мына былтыртан бери только мамлекет аралык ойнонуп калды. Областтар катышпайт. Көтөрүлүп кетти ошо деңгээлге. Деңгээли көтөрүлдү. Байге чоң. Манас оюндары дагы бизде ошо 17 жыл бизде нарында өтмөк. Нарындын климатына деле карабай туруп өткөрөлү деп сүйлөшүүлөр болуп, баягы эле гендерди кескен акча маселеси болуп калып, Касенов барып акылдашып, Тайгазан тиги Ордонун жерлерин барып акылдашканбыз, анын көп каражат келет экен деп туруп анан Манас оюндары дагы бизде өтпөй ошо Чолпон Атага өткөн калды да. Күндө ошо октябрда. Сиздерде маалыматтар барбы Манас оюндары тууралуу? Манас оюну деген бул өзү жакшы нерсе ойлоп чыгарылды. Мындайча айтканда Манас оюндары аты эле Манас оюну болбосо, эми Манастын чоролору, Манас өзү ошо кездеги кыргыз элдери азыркы спорт деп атабыз, дене тарбиясын чоң бийик деңгээлде кармакчу да. Ошон үчүн туура аташты Манас оюну деп. Манас оюну бул биздин, менин оюмча 4 жылда бир өтүп атпайбы? 4 жылда бир өтүп аткандан кийин Манас оюну бул Кыргызстандын эле өзүбүздүн олимпиадабыз катары болуп калат. Улуттук спорт түрлөрү боюнча. Улуттук спорт боюнча. Жеке эле улуттук эмес. Мен ким менен сүйлөштүм, федерациянын жетекчилери менен. Керек болсо анча-мынча улуттук оюндарга шайкеш келген нерселерди киргизип коелу деп атабыз дейт. Дүйнөлүк оюндардын ичинен. Каршы эмеспиз да. Шайкеш келсе үчүн киргизбей койсо болот эле. Кыргызга жакын, кыргыз элине жакын, кыргыз элин ынандырган оюндарды киргизип койсо каршылык жок. Себеби ал азыркы заманда негизинен эле ар бир нерсе өзүнүн өнүгүү жолун басып өтөт. Өнүгүү жолунда жаңы нерсе кошулат, начарлары кетет. Ошон үчүн мен Манас оюнун Кыргыздын биринчи олимпиадасы катары карайм дагы. Анан кийин, конечно, Нарын обласы ырмыйып, чырмыйып, өзлөрү булар абдан кыйын эл, бек эл, намыскөө эл. Өткөсөт эле, бирок биринчи өтүп аткан оюн болгондон кийин ага база керек да. Анан Чолпон Атадан башка бизде кайсы база бар? Ошон үчүн Чолпон Атага которуп койгону туура болду. Абдан жакшы. Анда урматтуу коноктор, боюнча кичине бир аз айтып койсом болобу? 2013-жылы Бишкекте өткөндө мен анда Нарын обласы боюнча улуттук оюндар боюнча методист болчумун да. Анда биздин нарындыктар жакшы ийгиликтер жаратып кеткенбиз. Абдан жакшы. Келеркисинде да ийгилик жараттыңыздар. Анда урматтуу коноктор, мына бизге бөлүнгөн убакыт дагы барган сайын марасына жетип барууда. Сиздерге эркин сөз берейин. Келиңиз, сизден баштайлы, Сейитбек агай. Мүмкүн болушунча кыскараак. Барган сайын убактыбыз кыскарып баратат. Сөз ушул эми ушул улуттук оюндар деп улуттук оюнубуз болуп атпайбы? Ушуну өстүрүп, өнүктүрүп, биз ушул өзүбүздүн каада салтыбыз менен, өзүбүздүн оюнубуз менен, өзүбүздүн тилибиз менен улут болот экенбиз да, мамлекетибиз менен. Эми мен ушул оюнубуз, улуттук оюн өркүндөй берсин, өсө берсин. Ошол биздин мамлекетке тынччылык, биздин элибизге тынччылык, элибиздин жыргалчылыгы, ушинтип мамлекетибиз мындай буксабай тетип тура бербей, алдыга жылыгып, өнүгүп өсүп кетсин. Жакшыны каалар элем. Рахмат. Байдан бери жакшы сөз болду, жакшы маек болду. Элиме мен кааларым жериме молчулук берсе, элимде тынччылык болсо, ар бир үйдө бейкучулук болсо, ар кимибизде ден соолук болсо, ушунун баарын кармап алып, өзүбүздүн каада салт, үрп адат, маданиятыбызды өркүндөтсөк. Абдан жакшы.
Анан кийин мен да бир оюм бар. Эми айтылабай дагы учур болобу, кечирип коеюн анан мен айтып калайын. Манас оюндары анан көчмөн оюндар деп атпайбыз дүйнөлүк. Мен ушул боюнча 2 оюн бар. Мен ойлоп атам, Манас оюндары өтүп аткан кезде эле эч бир кыйынчылыкка карабай эле мындан чоң бүткүл дүйнөлүк олимпиадалар өтүп жүрбөйбү? Ошол көчмөндөр оюнун кошуп койсо эле болот. Себеби көчмөндөр оюнун 2 жылда бир өтүш бул кичине элге билесизби? Эл баарын көтөрөт. Ооба. Баарына чыдайт. Бирок 2 жылда мындай чоң оюнду өткөзүш кыйыныраак. Бул биринчиден. Экинчиден эл тажап калат. Жана бир Манас өткөзүп, бир көчмөн өткөзгөндө. Жок, андай болбосо, анда Манас оюнун өткөзгөндөн кийин келерки жылы же аркы жылы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөзүп 4 жылга отуруп койсо болот. Абдан жакшы. Эми буюрса андай да болот деген оюңуз бар. Мен оюмду ортого салып атам, эл чечет. Ооба, туура. Менин оюмча дагы сиз абдан туура маселени көтөрдүңүз. Бир жакшы нерселерди айтылды. Мен деле бул кишилердей болуп, ушул элиме тынччылык каалайм. Ден соолук болсун. Намысты колдогон балдар өсө берсин, өркүндөй берсин. Айтканыңыз келсин. Сиздерге дагы сиздерге ийгилик. Улуттук оюндар өлбөсүн, өнүксүн. Байдыл айткандай, бийик болсом, тилим менен бийикмин дейт. Ансандай биз дагы ошо бийиктигибизди ушул улуттук оюндар каада салтыбыз менен бийикпиз. Абдан жакшы. Келгениңиздерге Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыргыз телевидениясы бул биздин күзгүбүз. Сизге чоң рахмат. Дайыма ушу күзгүнү жогорку деңгээлде алып барып жүргөнгө тилектешмин. Рахмат. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыттагы марасына келип жетти. Бүгүн биз Абалак Ордо, жалпы эле Ордо спорту жөнүндө теманы козгоп, сиздерге жакшы бир маек куруп бердик деген ишенимим бар. Кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кийинки эфирлерден кезишкенче аман болуңуздар.